ислам дини бул таза дин, тазалыкты буйруйт. Ислам дининин негизги бул дүйнөгө Кудай Таала тарабынан жөнөтүлгөндүн бир максаты канды төгүш үчүн эмес, канды сакташ үчүн жөнөтүлгөн бир тынчтык дини. Бир динди тутунуп же ислам деп бирөөгө кол салып кан төгүп аткан болсо, демек анын дини туура эмес. Кудай Таалам ыйык аятында ким бир адамды күнөөсүз өлтүрсө, ал бүтүндөй адамзатты, жер бетиндеги адамзатын өлтүргөндөй күнөөкөр болот деп айтат. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам силердин араңардан эң жакшы адам, адамдарга эң көп пайдасы тийген адам дейт. Демек кол көтөрүп бирөөгө зордук зомбулук көрсөтүүдөн мурун пайгамбар айтат, жер бетиндеги эң жакшы инсан, пайдалуу адам, ал өзү башка адамдарга мындай кайрымдуу болуу, жардам көрсөткөн адам. Урматтуу студенттер, экстремизм жана радикализм деген эмне? Албетте сиздер билесиздер, ошонсе дагы мен түшүндүрмө бере кетейин. Бүгүн биз ушул салттуу ислам динин терең үйрөнүш үчүн, терең билим алыш үчүн сөзсүз түрдө Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынан атайын окуудан өткөн, курстан өткөн, билими текшерилген, илимдүү, билимдүү, акыйдасы туура болгон расмий дини кызматкерлерден маалымат алыңыздар. Расмий мечиттерде, медреселерде, дини окуу жайларда өзүнүн дини ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан расмий дини кызматкерлерден маалымат алып, динди үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар. Соц тармактардан, фейсбуктардан, же болбосо интернет булактарынан ислам динин үйрөнөм десек, анда жаңылышып калабыз. Радикалдык көз карашындагы топтор мамлекет тарабынан атайын укук коргоо органдар тарабынан далилденип, тастыкталып, анализ чыгарылган атайын тыюу салынган дини уюмдар бар. Мана ошол дини уюмдардын тузагына биз жаштар түшүп калбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө статистика боюнча көптөгөн жаштар ошондой агымдарга кошулуп, ошол агымдарды ээрчип, ошолордон маалымат алып, бүгүнкү күндө өзүнүн жашоосуна чоң бир коркунуч жараткан жагдайлар, окуялар бар. Ошон үчүн сиздер, урматтуу студенттер, урматтуу жаштар, келечек муун балдарыбыз, кыздарыбыз, сөзсүз түрдө мен расмий дини кызматкер катары сиздерди мен чакырып кетер элем. Ушундай дин маалыматын, дини маалыматты ала турган болсоңуздар, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан расмий коюлган, чечим чыгып, буйрук менен ишмердүүлүгүн жүргүзгөн дини адамдардан маалымат алыңыздар. Биз ушул нерселерди алдын алып, атайын Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын расмий сайты ачылган, Фейсбукта дагы бар, Инстаграм баракчалары, атайын суроолорго жооп бериш үчүн мына жакында 1 жыл болуп калды, колл-центр ачтык. Колл-центрде атайын биздин диплому бар, илимдүү, билимдүү балдарыбыз отурат, дин алымдары. Сиздер ошол колл-центрдеги кызматчыларга байланышып, дини суроолоруңуздар болсо алсаңыздар болот. Мен бул жерде телефон номерин айтып кетейин: 0550 55 77 75. Мына бүгүнкү күндө бул колл-центр өзүнүн ишмердүүлүгүн дүйнөнүн 4 бурчунан мигрант болуп барып иштеп аткан Россия мамлекетинде, Корея, башка мамлекеттердеги биздин жарандарыбыз дини жаатта суроолоруна татынакай так жооп алып атат. Кудайым буйрса, биз дагы жаштарга, сиздерге ушул колл-центр борборунун телефон номерин бердик. Кудайым буйрса, кандайдыр бир дини маселеңиздер болсо, мейли кыз келиндер болсун, уул балдар болсун, сиздер сөзсүз кайрылып жооп алсаңыздар болот. Бул радикализмдин дагы бир коомго, келечекке чоң бир соккусу биздин туруктуу ынтымагыбызды, жашообузду бузуп атат да. Ынтымакты бузуп, ошол жерде кандайдыр бир кан төгүлүп, согуш чыгып, ошол жерде башаламандык болуп, кандайдыр бир ызы чууну каалаган топтор. Алар сөзсүз түрдө дин багытында дагы биздин ушундай жаштарыбыздын мээсин улап, ар кандай маалыматтарды берип, өзүбүзгө каршы койгон радикал көз карашындагы дин тутунгандар дагы бар. Ошон үчүн ошондой нерселерден алыс болушубуз керек. Жашоодо пайгамбарыбыз айтат да: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи." Мунун мааниси, кимде ким эртең менен
төшөгүндө мындай эртең менен таңзардан турса дейт. Түндө өз колу менен чечкен кийимин өз колу менен эртең менен туруп кийинсе, мунун мааниси мындай да, biz бул жашоо 3 күн дейт го. Кече, бүгүн, эртең. Кече күн өтүп кетти. Азыр биздин колубузда эмес. А эртеңчи, эртең алда биздин колубузда эмес экен да. Эртең эмне болуп кетет, эмне болот, аны биз билбейбиз. Биздин колубузда бүгүн. Бүгүндүн жашап атабызбы? Жаныбызда, денебизде жаныбыз барбы? Демек бүгүнкү күн өтө маанилүү экен да. Пайгамбарыбыз айтат, түндө өз колуң менен чечкен кийимди, эртең менен денеңде жаның бар, өлүп калган жоксуң. Демек өз колуң менен кийгениң дагы чоң бир дөөлөт, неамат дейт. Эртең менен туруп, өз колуң менен кийимиңди кийип, бала чакаң менен, жубайың менен, балдарың менен, неберелериң менен ак дасторкондун үстүндө чай ичип, курсагың тое турган бир кесим наның болсо, анан эшикке чыксаң, ынтымак, стабилдүүлүк, тынчтык, мекендин аманчылыгы болуп турса, сен дүйнөдөгү эң бактылуу инсансың дейт да. Демек бүгүн биздин мамлекетибизде жашап жаткан 7 миллион калк бардыбыз бактылуубуз. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз аман, тынчтыгыбыз бар, аманчылыгыбыз бар, башыбызда ага эжекелерибиз бар, окуйбуз десек. Университетибиздин эшиги ачык. Үйгө барсаңыз ата-энеңиз аман, кийимиңиз бүтүн, курсагыңыз ток. Бүгүн жей турган бир кесим нан болсо дагы курсагыбыз ток да. Демек биз мамлекетибизде эң бактылуу адамдарбыз бардыгыбыз. Мына ушул эң чоң дөөлөт, эң чоң Кудай Таала тарабынан берилген неамат. Ушул дөөлөтүбүздү, ушул ынтымагыбызды, ушул Кудайдан берилген чоң неаматты биздин колубуздан алыш үчүн азыр дүйнөнүн төрт бурчунда ар кандай радикалдык жол менен, экстремисттик жолдор менен биздин ынтымагыбызды буза турган жолдор бар. Айрыкча соц тармактар аркылуу кирип келип туруп, биздин аң сезимибизди уулап, ар кандай маалыматтарды жеткирип, ата-эненин урматтоону четке кагып, ар кандай жолдорго чакырык жасаган чакырыктар бар. Эгерде сизге кандайдыр бир диний маалыматтар келген болсо, урматтуулар, студенттер, сөзсүз түрдө ага эжекелерге же болбосо диний кызматкерлерге, ата-энеге кеңешип туруп, анан ошол диний маалыматты жашоого алып келгенге аракеттенели. Алар динди бурмалап, түшүндүрүшөт, адилетсиздикке каршы күрөш деген уран менен чакырышат. Баатырдык образды түзүшөт. Ошондуктан урматтуу студенттер, интернет булактарын колдонууда этият болууга чакырып кетемин. Диний маалыматтарды ишеничтүү булактардан колдонуңуздар. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык экстремисттик материалдарды таратуу, тыюу салынган уюмдардын ишмердүүлүгүн колдоо, радикал чакырыктарды жайылтуу, социалдык тармактарда экстремисттик баракчаларга активдүү колдоо көрсөтүү мыйзам жоопкерчилигине алып келет. Айрыкча белгилей кетүүчү жагдай тыюу салынган уюмдардын баракчаларына лайк басуу, бөлүшүү, комментарий жазуу, расмий диний жана мамлекеттик органдардын маалыматтарын колдоого чакырам. Көз ачып жумганча 1-чи курс, 2-чи курс, 3-чи курс. Кече күнү эле биз мектепте окуганбыз. Көз ирмемде мектеп окуучусу болуп, ал жакта аяктап, эми жогорку окуу жайда окуп атабыз. Кандай эле мектепти 11-чи классты тез аранын ичинде убакыттар өткөн болсо, университетте дагы 5 жыл ошондой көз ирмемде өтүп кетет. Андан кийин сиздер жашоого бет аласыздар. Жашоонун эшиктери ачылат. Жашоо ушунчалык кыска, көз ирмемде көз ачып жумганча өтүп кетет. Ошондуктан биз ар бир убактыбызга, өмүрүбүзгө маани беришибиз керек. Сүйүктүү пайгамбар өз осиятында мындай дейт: "Ни'матани магбуну фихима касиру минан нас." Адам баласы көбүнчө баркына жетпейт, кайдыгер болот, өткөрүп жиберет, кийин аттиңай деп өкүнүп калат дейт. Ошол өкүнө турган эки нерсе бар, анын биринчиси ден соолук дейт. Урматтуу студенттер, ден соолукту дагы биз жаш кезибизде ден соолугубузга кам көрөлү, спорт менен машыгалы. Дене мүчөбүздү адал тамактар менен камсыздап, жүрүм турумубузга көңүл буралы. Себеп сиздер келечектин ата-энеси болосуздар. Сиздердин ички дүйнөңүздөрдүн тазалыгы, ички дүйнөңүздөрдүн тарбиясы
Келечекте сиздердин каныңыздардан пайда боло турган урпактар, сиздердин балдарыңыздар, сиздер жаш кезиңерден тарта балдарыңарды тарбиялашыңар керек. Анын үчүн ички дүйнөдөгү сезимдер туура камсыз болуш керек. Туура маалыматтарды алыш керек. Туура тарбияны алыш керек. Жүрүм турумубузга, адеп аклагыбызга, алган талим тарбиябызга, алган билимибизге жараша биз келечекте биздин каныбыздан жарала турган балдарыбызга биз үлгүлүү ата-эне болобуз. Балдарды, келечек урпактарыбызды тарбиялоодо ата-эненин ролу абдан чоң. Сиздер иншалла келечектин ата-энеси болосуздар. Ошон үчүн бүгүнкү убакытка, өмүргө аябай жакшы көңүл буруңуздар. Андан кийин ден соолукка жакшы көңүл буруңуздар. Себеби биздин мамлекетибиз дени сак, ден соолугу чың, илимдүү, билимдүү жаштарга өтө муктач. Андыктан урматтуу студенттер, азын оолак сиздерге убакыттан пайдаланып колуман келишинче сунуш пикир, кеңеш насаат айтканга аракеттендим. Кудайым өмүрүңөргө береке берсин, Кудайым ден соолугуңарды чың кылсын, ата-энеңердин, бир тууганыңардын өмүрүнө береке берсин. Мына бул жерде билим алып жатасыздар. Эртеден кечке ушу сиздердин келечекте илимдүү билимдүү болушуңарга күнү түнү мээнет кылып жаткан ага эжекелерден Кудайым ыраазы болсун. Ага эжекелерибиздин дагы өмүрүнө береке берсин. Көздөрүн кубанычы болгон үй бүлө бала чака менен аман болуңуздар. Кудай Таала мамлекетибизди ар кандай кырсык белелерден алыс кылсын. Бул мамлекеттин келечеги сиздерсиздер. Андыктан Кудайым келечегиңерди кең кылып, келечекте илимдүү, билимдүү болуп жетишип, элге жерге кызмат кылууңарды жараткандан мен суранып кетем.